Опа. Bu gaz da ekan da. Onu başka yapmadım gördüm. Gaz da ekan da o. Kanalda gaz. Gurt bardı отпайсың. Ол мен салып көрөйүн. Мұны деген илимдоздор атайын айтканда, Күйбек. мұны если что жана сордуруп бар булактагыдай ысык суу чыгарса болот экен да. Бирок андай чыгарса бул суу күйбөй калат экен. Бул күйгөн суу деп аталган себеби бул өзүнүн суубуз күйөт. Жана көптөгөн ооруларга пайдалуу, мисалы кожный жараларга, мисалы аллергияга, зарынага жана одышка болуп ооруган адамдарга аябай жардам берет. Буга деген чай кайнатсак болот, жумуртка куруп атайын тамак жасасак болот да. Мисалы үчүн чайыбыз деген 20 мүнөттө эле кайнайт. Могу кайнап калды уже? Ооба, бул уже кайнады. Мисалы биздин үйүбүздүн ар жагында суу чыгарганбыз, ушундай күйгөн суу чыгабы деп. Бирок ал жактан чыкпай эле таза суу чыкканда ошол жерде Кудайыбыз берген ыйык жерде ушул жерден эле күйгөн суу бар да. Ар качактан келишеби көргөнгө, кызыгып? Мисалы биздин болжолубуз менен айтканда бир күндө 100 киши келет да. Бул жака туристтер көп келишет. Казакстан, ар кайсы Франциядан бери кишилер келишет да, которуп беребиз ушул жерден. Аябай таң калышат, Кыргызстан ушундай ыйык жерби, суусунун күйгөнүнө аябай таң калышат да. Мунун өзүнүн составында күкүрт бар да. Газ да, күкүрт. Ошол күйөт. Кайнада алып берсең болот окшойт. Мынакей ушундай болуп күйөт. Муну негизи караңгыда тартса жакшы көрүнөт да, азыр күн болуп жакшы көрүнбөй атпайбы? Суу кантип эле өзү муздак, бирок үстүнө эле күйөт да. Бар да, күйөт. Бул ушул эле жеринен күкүртү бар да, дарчылыгы бар. Кээ бирөө билбейт, мисалы үчүн бул жеринен суу күйүп кетет, буянан газы чыгып кеткенден кийин уже не полезно болуп калат да. Ушул жери тоңбойт, мисалы газы чыгып кеткен жери тягы күйөт. Ылдый жагы. Кадимкидей эле кайнады. Ооба, мынакей. Бул чыгат го эми. Мындай кыласың, газын чыгарбайсың. Крышкасында ичинен толгондон кийин ушундай кылып бекитип аласың. Газы менен, Газы менен. Болду. Газ чыкпайт да, кетет бүтү. Атайын ушундай алып барып тияка эме кылыш керек да. Az барай.